Кошкоргон айылы тынч, тоолуу айыл. Бул жерде элдин баары бирин бири атынан тааныйт. Ошол эле айылда 35 жылдан ашык убакыттан бери фельдшер болуп Бактыгүл Абдыразакова эмгектенип келет. Ар бир кош бойлуулукту өзүнүкүндөй кабыл алып, жүздөгөн наристелерди жарык дүйнөгө келишине жардам берген. Жаш энелердин тынчсыздануусун басаңдатып, эң маанилүү учурларда алардын жанында болууга дайыма даяр. Айыл эл үчүн Бактыгүл жөн гана медик эмес, ал үй бүлөнүн бир мүчөсү, ишенимдүү тирек. Жакында эле Бактыгүл кош бойлуу аялдарга төрөт жана төрөттөн кийинки мезгилге карата урмат сый менен мамиле жасоо боюнча окуудан өттү. Бул аялга көңүл буруу, аны угуу жана түшүнүү да дарыгерлик милдеттин маанилүү бөлүгү экенин баса белгилеген заманбап ыкма. 91-жылдан бери мына ушул айылда ушул бир эле фапта кызмат өтөп келатам. 34 жыл болуптур. Мен жанагыреки эски таразам бар, ошол таразага тарткан балдарым азыр 34тө. Мен келип таразага тартып чоңойткон балдарым, анын балдарын уже кайра ошолорду тарткан таразага тартып атам. Турмушка чыгып, кайын журттун бозогосун аттагандан кийин аял кишиники жүрөгү эр жүрөк экен да. Өзүнүн үйүнөн эле бир бөлөк үйгө келип, ал үйгө орношуш үчүн, адаптация алыш үчүн кандай деген мезгил өтөт. Анан ошондо сырдаша турган киши издеп калат экен. Анан балким мага келгенде кээ бирде келиндер муңданып ыйлаган болот, сыр сураган болот. Ошолорго деген өзүнө тууралап, жакшылап көп нерсени үйрөтөм. Германиянын эл аралык кызматташтык коомунун окуусунан кийин Бактыгүл өз ишинде жаңы ыкмаларды колдонуп келет. Ар бир кош бойлуу аял менен жылуу сүйлөшүп, алардын суроолоруна кылдат жооп берип, бардык процесстерди түшүндүрүп берет. Бул мамиле айылдагы аялдардын ишенимин арттырып, медициналык жардамга убагында кайрылууга шарт түзүүдө. Көптөгөн аялдар медицина тармактарына тынчсызданып келишет. Сынаган көз караштан, шаштырган мамиледен, оройлуктан коркушат. Мен ар бир аял бул жерден медицина тармактардан урмат көрөрүн, сый көрөрүн сезишин каалайм. Ошондой эле кой, азыр. Кечеге өткөндө үйрөтүп кеткендегидей эле прикладывать этип атасыңбы? Бактыгүл катышкан программа Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстанды камтыган регионалдык демилгенин алкагында ишке ашырылды. Максаты медициналык кызматты аялдар үчүн дагы да ылайыктуу жана урматтоого негизделген кылуу. Мен дайыма аялдарга боорукер мамиле кылууга аракет кылчумун. Бирок Жайзет тарабынан уюштурулган тренингден кийин мен бир нерсени так түшүндүм. Аял үчүн эмне деп айтканың гана эмес, кантип айтканың дагы абдан маанилүү экен. Анткени кош бойлуулук кубанычтуу учур болгону менен айрым учурда күтүлбөгөн кооптуу белгилер менен коштолушу мүмкүн. Ошондуктан аялдар өз убагында жардам сурап кайрылышы керек. Эми алар уялбай суроо берип, жардам сурап жатышат. Бул ымыркайлардын жана энелердин өмүрүн сактоого жардам берет деп мен ишенем. Бул жака келин болгонума 3,5 жыл болду. Экинчи кызымды бошонуп алганыма мына 1 ай болду. Башында келгенде бул жактан эч кимди тааныбайсың, эч кимге сырыңды бөлүп айта албайт экенсиң дагы. Андан кийин ушу фапка учетко туруп эле барып, Бактыгүл апага баарын айтып берип аттым. Жана баарын түшүндүрүп, кандай кылыш керек. Биринчи балаңда эч нерсени билбейт экенсиң чындыгында. Мындай эң жакын адам болуп, мындай өзүм апам менен сырдашкандай эле сырдашып калдык да. Бактыгүлдүн баяны бир аялдын жакшы сөз, көңүл буруу жана чыныгы камкордук менен бүтүндөй жамааттын мамилесин өзгөртө алаарын көрсөтөт. Урмат сый менен жасалган камкордук жөнөкөй кадамдардан башталат. Жанында болуу, угуу жана көңүл буруу.